Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, силер билесиңерби? Адам канчалык жакшы нерсени ойлонуп кыялданса, ошол нерселердин бардыгы иш жүзүндө сөзсүз түрдө ашат. Андыктан ар бирибиз жакшы гана ойдо, жакшы гана нерсени тилек кылып жашообузду улантканыбыз абзел. Анда эмесе бардыгыңарга ачык маанай, жакшы көңүл каалоо менен бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы бир тутумдуу жана эки тутумдуу сүйлөмдөр жөнүндө түшүнүк. Бүгүнкү сабакта бир тутумдуу жана эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр жөнүндө маалымат алышат жана алардын айырмачылыктарын билебиз. Бир жана эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү мисалдар менен иштеп көнүгөбүз. Сүйлөмдөрдү түзө билүү менен коммуникативдик жөндөмдөргө ээ болобуз. Балдар, сүйлөм жөнүндөгү маалыматтар эсиңерде болсо керек. Сүйлөм өз ара түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Ал эми жөнөкөй сүйлөмдөр грамматикалык түзүлүшү жактан бир тутумдуу жана эки тутумдуу болуп бөлүнөт. Мына биз бүгүн, балдар, ошол жөнөкөй сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүнө карата бөлүнгөн бир тутумдуу жана эки тутумдуу сүйлөмдөр жөнүндө түшүнүк алабыз дагы, алардын бири-биринен болгон айырмачылыгын жана түрлөрү менен таанышабыз. Алгач эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр жөнүндө маалымат алалы. Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн грамматикалык борборун, негизин эки баш мүчө түзөт. Алар кайсылар? Алар жана баяндоочтор. Силер билесиңер, айрым учурда сүйлөмдүн ээси көмүскөдө калып сүйлөмдөрдө түзүлөт. Алгач менен баяндооч толук катышкан сүйлөмдөргө мисал катары сүйлөмдөрдү келтирели. Кыдыр аке калк кадырманы, элдин куту, акылманы, жөлөгү болгон. Бул сүйлөмдө, балдар, сүйлөмдүн ээси Кыдыр аке, ким Кыдыр аке деген суроого жооп берүү менен ээлик милдетти аткарды. Ал эми баяндоочу эмне болгон? Жөлөгү болгон, акылманы болгон, элдин куту болгон, калк кадырманы болгон деген бир өңчөй мүчөлүү сөздөр баяндоочтук милдетти аткарды. Демек, биз жогоруда эскертип айткандай, эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн негизги борборун мына ушул жана баяндооч деген баш мүчөлөр түздү. Ал эми биз эскертип да айтып кеттик. Айрым учурларда баяндоочу көмүскөдө калып дагы эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр түзүлөт. Мисалы, кечке чейин ушул китепти баш көтөрбөй окуп турмун. Бул сүйлөмдө, балдар, баяндоочу окуп турмун. Ал эми сүйлөмдүн ээси көмүскөдө. Сүйлөмдүн ээси көмүскөдө жана кайсыл экендигин билүү үчүн бизге баяндоочтун кайсыл жакта тургандыгы чоң мааниге ээ. Андыктан окуп турмун деген баяндооч биринчи жакта жекелик санда турат. Андыктан бул сүйлөмдүн ээси мен деп билсек болот. Эки тутумдуу сүйлөмдөрдө кыймыл аракет, абал менен аны жасоочу, аткаруучу жагы, башкача айтканда, менен баяндооч тыгыз байланышта болот. Мисалы, Карамолдо Орозов кыякчы жана комузчу Мураталы Күреңкеевден таалим алган. Мына бул сүйлөмдө, балдар, ээлик милдетти ким? Карамолдо Орозов аткарды. Ал эми Карамолдо Орозов эмне кылган? Таалим алган. Бул түзүлүшү жактан татаал баяндооч. Демек, таалим алган деген баяндоочлук милдетти аткарды. Илгери бир доордо Камбаркан деген мергенчи болгон экен. Мына бул сүйлөмдө дагы, балдар, ээлик милдетти кайсыл аткарды? Камбаркан деген мергенчи. Ким? Түшүндүрмө мүчөө менен бирдикте ээлик милдетти Камбаркан деген мергенчи аткарды. Ал эми эмне болгон экен? Болгон экен деген
татаал сөз баяндоочтук милдетти аткарды. Үчүнчү мисалда мен комузда ойногонду үйрөнгүм келет. Ким? Мен. Демек, ататооч сөз сүйлөмдө ээлик милдетти аткарды. Мен эмне кылгым келет? Үйрөнгүм келет. Баяндоочтук милдетти аткарды. Демек, үйрөнгүм келет, баяндооч. Демек, балдар, биз мына мисал катары келтирген 3 сүйлөмдө тең дагы баяндооч дагы толугу менен катышып, башкача айтканда баш мүчөлөр толук катышуу менен 2 тутумдуу сүйлөмдөр түзүлдү. 2 тутумдуу сүйлөмдөр өз арадагы жалаң сүйлөм жана жайылма сүйлөм деп 2ге бөлүнөт экен. Жалаң сүйлөм деген, балдар, жалаң гана баш мүчөлөрдөн түзүлөт. Анда айкындооч мүчөлөрдүн катышуусу зарыл эмес. Ал эми жайылма сүйлөмдө баш мүчөлөр дагы, айкындооч мүчөлөр дагы түзүлөт. Балдар, ушул жерден эске салып кетсек болот, Демек, баш мүчөлөр жөнүндө маалымат алдык. Ал эми айкындоочу мүчөлөргө кайсылар кирчү эле? Жакшы, аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Мына ушул мүчөлөр айкындооч мүчөлөрдүн катарына кирет. Демек, баш мүчө, айкындооч мүчөлөр толугу менен сүйлөмдө катышса, анда алар жайылма сүйлөм деп аталат экен. Демек, балдар, биз 1 тутумдуу жана 2 тутумдуу сүйлөмдөр жөнүндө маалымат алып жатабыз. Албетте, 2 тутумдуу сүйлөмдөр демек баш мүчөлөрдөн гана турат экен. Кайсы бир учурда гана ээси көмүскөдө калышы мүмкүн. Анда келгиле, жогорудагы айтылган сөздөрүбүздү тактап далилдеш үчүн айрым бир мисалдарга токтололу. Балдар, экранга көңүл бурабыз. Мен силерге азыр бир топ сүйлөмдөрдү сунуштайм. Ырыс алды ынтымак. Жолдошу тобокел. Сен бактылуусуң. Албетте, биз окуйбуз. Акылдуу адам дайыма токтоо болот. Акыры буг эне балдарын ысык көлгө жеткирди. Дүйнөдө түркүн элдер жашайт. Мына ушул жогорудагы сүйлөмдөр 2 тутумдуу сүйлөмдөрдүн ичинен жалаң сүйлөмдөргө дагы, жайылма сүйлөмдөргө дагы кирээрин азыр биз талдоо аркылуу билебиз. Экранга көңүл бурабыз. Ырыс алды ынтымак. Демек, жана баяндоочтон турган бул сүйлөмдө эмне ырыс алды ээси, эмне ынтымак. Менен баяндоочтун ортосунда сызыкча белгиси коюлду. Жолдошу тобокел. Мында дагы, балдар, эмне жолдошу, эмне тобокел деген. Экөө тең эмне деген суроого жооп берүү менен бири ээлик милдетти, ал эми бири баяндоочтук милдетти аткарды. Ал эми ортодогу сызыкчанын коюлушу, демек дагы баяндооч дагы бирдей суроого жооп берсе, анда ден кийин сызыкча коюлат деген эреже бар. Сен бактылуусуң. Мында дагы менен баяндоочтон гана турган сүйлөм түзүлдү. Демек, муну биз жалаң сүйлөм деп айтабыз. Ким? Сен. Ататоочтон турду, экинчи жактагы жактам ататооч. Бактылуусуң, баяндооч. 4-чү сүйлөмдө, албетте, биз окуйбуз. Киринди сөз катышкан бул жалаң сүйлөм. Мында биз деген ээси көптүк түрүндө айтылды. Окуйбуз деген баяндоочу көптүк түрүндө айтылды. Акылдуу адам дайыма токтоо болот. Эмне болот? Токтоо болот. Баяндооч. Качан? Дайыма. Бышыктооч. Ким? Адам. Ээси. Кандай адам? Акылдуу адам. Демек, балдар, мына ушул сүйлөмдөн баштап, сүйлөмдөрдө баштагы, айкындоочтагы мүчөлөрдүн катышкандыгына күбө болуп турабыз. Демек, бул сүйлөм жайылма сүйлөм деп аталат. Акыры буг эне балдарын ысык көлгө жеткирди. Эмне кылды? Жеткирди. Баяндооч. Кайда жеткирди? Ысык көлгө. Бышыктооч. Кимисин? Балдарын. Толуктооч. Ким жеткирди? Буг эне сүйлөмдө ээлик милдетти аткарды. Качан? Кантип? Акыры
бышыктооштук милдетти аткарды. Демек мында дагы баш жана айкындоочу мүчөлөр толугу менен катышып, сүйлөм жайылма сүйлөмдү бизге билдирди. Дүйнөдө түркүн элдер жашайт. Мына бул сүйлөмдө дагы балдар элдер ээси жашайт баяндоочу. Кандай элдер? Түркүн элдер. Аныктооч кайда жашайт? Дүйнөдө жашайт, бышыктооштук милдетти аткарды. Демек биз жогорудагы мисалдардан балдар эки тутумдуу сүйлөмдүн бөлүнүшү болгон жалаң жана жайылма сүйлөмдөргө мисалдарды келтирдик. Эми балдар бир тутумдуу сүйлөмдөргө кайрылалы дагы бир тутумдуу сүйлөмдөр жөнүндө толук түшүнүк алып, алардын бөлүнүшү менен таанышалы. Бир тутумдуу сүйлөмдөрдө кыймыл аракетти, абалды пайда кылуучу, аткаруучу жагы көрсөтүлбөйт. Же зат, окуя, кубулуш гана аталып, анын кыймыл аракети, дагы башка белгилери, сапаты, мүнөзү, саны жана башкалар айтылбайт. Тактап айтканда, бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн айрымдарында кыймыл аракет, абал гана атайы баса көрсөтүлүп, биринчи планга коюлса, дагы бир түрүндө затты, окуяны атоо гана максат кылынат. Демек балдар, бир тутумдуу сүйлөмдөр өз эле айтып тургандай, мында баш мүчөлөрдүн бирөөсү гана негизги орунда туруп, ошол аркылуу гана сүйлөмдөр түзүлөт экен. Мына ошол өзгөчөлүгүнө карай, бир тутумдуу сүйлөмдөр баяндооч аркылуу уюшулган сүйлөм жана аркылуу уюшулган сүйлөм деп экиге бөлүнөт экен. Биз ар бирин өз-өзүнчө ирети менен түшүндүрүп айтып берели. Алгач, баяндооч аркылуу уюшулган сүйлөм. Мында демек катышпайт. Баяндооч аркылуу гана түзүлүп, калган айкындоочу мүчөлөр, калган мүчөлөр баяндоочтун гана айланасында түзүлүп келет экен. Алар өз ара жалпы жактуу, белгилүү жактуу, белгисиз жактуу жана жаксыз сүйлөм болуп төрткө бөлүнөт экен. Бул бөлүктөрдүн ар бирине өз-өзүнчө токтололу. Жалпы жактуу сүйлөм. Мында балдар үч жактын бардыгына таандык тиешели болуп айтылат. Демек, андай сүйлөмдөр бардык жакка бирдей таандык тиешелүү дегенди түшүндүрөт. Мисал алсак, карынын сөзүн капка сал. Ашы бар аяктан аттаба. Эшигин көр да төрүнө өт. Ата энеңди сыйласаң, балаңдан сый көрөсүң. Мына ушул алынган мисалдар балдар биринчи жакка же болбосо экинчи угуучу жакка же үчүнчү жакка гана таандык эмес. Демек бул айтылган сөздөр бардыгыбызга тиешелүү таандык. Ошондуктан ал жалпы жактуу сүйлөм болуп эсептелет. Экинчи бөлүгү белгилүү жактуу сүйлөм. Мында демек балдар кайсыл жакта тургандыгы, мисалы ээси кайсыл жакта тургандыгы жөнүндө маалымат бизге түшүнүктүү болот. Элдин ынтымагынан чыкпа. Мына биринчи сүйлөмдө элдин ынтымагынан чыкпа дейт. Баяндоочу чыкпа кимге карап айтылып атат? Демек экинчи жакка айтылып атат. Ээси көмүскөдө сен экендиги бизге маалым болуп турат. Баракелде, кайратын, акылын көрчү. Демек мында дагы жагы белгилүү экендиги бизге маалым болду. Билимди элден, тажрыйбаны турмуштан үйрөнөлү. Демек бул сүйлөмдө дагы баяндоочу үйрөнөлү көптүк мааниде айтылды. Демек баяндоочу көптүк мааниде тургандыктан анын ээси дагы биз деген экендигин тактап билсек болот. Адамбыз, садакалар, сөзүңөрдү оңдогула деген сүйлөмдө дагы, каратма сөз катышкан бул сүйлөмдө дагы демек оңдогула деген сүйлөм аркылуу силер деген экинчи жакка таандык экендигин жана жагы экинчи жак экендиги бизге түшүнүктүү болуп турат. Үчүнчүсү белгисиз жактуу сүйлөм. Мында балдар жагы белгисиз. Ким тарабынан кыймыл аракет аткарылып жаткандыгы бизге так эмес. Мисалы,
минип жүрүп атын издептир. Биринчи жакпы, экинчи жакпы же үчүнчү жакка таандыкпы бизге белгисиз. Ошондуктан ал белгисиз жактуу сүйлөм. Мурдуна суу жеткенде билиптир. Мында дагы билиптир деген баяндооч качан мурдуна суу жеткенде фразеологиялык туруктуу сөз айкашынан баяндооч аркылуу түзүлгөн белгисиз жактуу сүйлөм болду. Ысык көлдүн дарылык касиетине суктанып жүрүшпөйбү? Мында дагы баяндоочу жүрүшпөйбү? Демек баяндооч аркылуу белгисиз жактуу сүйлөм уюшулду. Жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Мында дагы берсин деген сөздөр демек баяндоочтук милдетти аткарды. Ал эми ээси белгисиз ойдон калды. Кийинки бөлүгүбүз бул жаксыз сүйлөм. Балдар, жаксыз сүйлөмдө дагы ээси таптакыр бизге түшүнүксүз же болбосо колдонулбайт. Ээнин жардамысыз эле баяндооч жана айкындооч мүчөлөрдүн айланасында сүйлөмдөр түзүлөт дагы өзү менен өзү түшүнүктүү маанини берет. Күндүз ызаатта, түндө кызматта. Табышмак экен, Демек мында дагы ээси кайсыл экендиги бизге белгисиз. Демек бул жаксыз сүйлөм болуп эсептелет. Оозуңа май кагылайын. Мында дагы ээси белгисиз, жаксыз сүйлөмдү уюштурду. Бул ишти кантип бир күндө бүтүрүүгө болот? Эмне кылууга болот? Бүтүрүүгө болот. Демек мында баяндооч аркылуу түзүлгөн жаксыз сүйлөм болду. Азыр мектепте жин алыш экен. Азыр мектепте эмне экен? Жин алыш экен. Баяндооч. Кайда? Мектепте бышыктооч. Качан? Азыр бышыктооч. Демек бышыктооч баяндоочтон гана түзүлгөн сүйлөмдөр. Демек мында дагы катышкан жок. Андыктан бул сүйлөм дагы жаксыз сүйлөм. Бөлмөдө эчак эле жарык боло баштаган. Эмне боло баштаган? Жарык боло баштаган. 3 сөздөн турган татаал баяндооч. Татаал этиш сөз баяндоочтук милдетти аткарды. Демек мында дагы сүйлөмдүн ээси белгисиз. Андыктан бул жаксыз сүйлөм. Мына балдар, экранга көңүл бурабыз. Демек баш мүчөлөрдүн негизгиси болгон аркылуу уюшулган сүйлөмдөр. Демек аркылуу уюшулган бир тутумдуу сүйлөмгө атама сүйлөм кирет экен. Мисалы, түн. Топ-топ мунарыктаган жылдыздар. Мына бул жерде түн жөнүндө андагы айланадагы бир белгини жылдыздардын топ-топ болуп тургандыгы жөнүндө гана маалымат айтылды. Атап гана берилди. Ошондуктан булар атама сүйлөм. Күз. Сары алтын күз. Ой кайкыган эгиндер. Текши бышып турган убагы. Ошондогу убарамай, ошондогу кубанычымай. Мында дагы эскерүү менен күздүн, алтын күздүн андагы эске түшкөн кыймыл аракетин өткөндөгүсүн аталыш менен гана атап берип атат. Демек атама сүйлөм. Шкаф. Төр. Узата салынган шырдак. Стол. Жанына 2 отургуч коюлган. Мында дагы бир бөлмөнүн ичиндеги буюм теримдер толугу менен аталып, атама сүйлөмдү түздү. Демек, балдар, аркылуу уюшулган сүйлөмгө атама сүйлөм кирет экен. Демек, атама сүйлөм тууралуу толук маалыматтарды биз кийинки сабактарда өтөбүз. Ошентип, балдар, биз жогоруда жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бир тутумдуу жана 2 тутумдуу болуп бөлүнүп, алардын дагы ичара бир топ болуп бөлүнүп кетишкендиги тууралуу маалыматтарды алдык. Анда эмесе келгиле, сабагыбызды бышыктоо иретинде атайы даярдалган тесттик тапшырмалар менен дагы иштеп көрөлү. Биринчи тесттик тапшырма. Жөнөкөй сүйлөмгө мисалды варианттардан тап. А варианты: колу жок ойнойт. Б варианты: колунан көөрү төгүлгөндөр. В варианты: саат 5-терде. Г вариантында: келесиңби? Кана ойлонобуз, ой жүгүртөбүз. Кайсыл варианты туура экендигин аныктайлы.
Демек, биринчи тесттик тапшырманын жообу кайсыл экен балдар? Албетте А варианты. Колу жок, ойнойт. Экинчи тесттик тапшырма. Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн түрлөрүн аныкта. А вариантында жөнөкөй татаал, Б вариантында суроолуу илептүү, В вариантында толук багыныңкы, Г вариантында жалаң, жайылма, толук, кемтик, атама, ээсиз. Демек балдар, тесттик экинчи тапшырманын жообу кайсыл экен? Г варианты. Жалаң, жайылма, толук, кемтик, атама жана ээсиз сүйлөмдөр. Үчүнчү тесттик тапшырма. Сөз бул билимдин негизи, цивилизация менен өнүгүүнүн негизи. Бул сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшү боюнча кайсыл түрүнө кирет сүйлөмдүн? Демек, А вариантында татаал сүйлөм, Б вариантында жөнөкөй сүйлөм, В вариантында атооштук түрмөктүү сүйлөм, Г вариантында кыймыл атооч катышкан сүйлөм. Ойлонобуз. Азаматсыңар. Демек, бул тесттик тапшырмада туура жообу Б вариантында катылган экен. Демек, бул жөнөкөй сүйлөм. Кийинки тесттик тапшырма. Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Биз жогоруда эле сабак учурунда айтып да өттүк. А вариантында жалаң, жайылма, Б вариантында толук, кемтик, В вариантында бир тутумдуу жана эки тутумдуу, ал эми Г вариантында жай, суроолуу, илептүү дейт. Кана аныктайбыз, тактайбыз. Азаматсыңар. Демек, бул тесттик тапшырманын туура жообу В варианты. Бир тутумдуу жана эки тутумдуу экен. Мына балдар, биз жогоруда жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү эки тутумдуу, бир тутумдуу сүйлөмдөр экендигин билдик. Демек, андагы баш мүчөлөрдүн катышына карай кандай болуп бөлүнө тургандыгын дагы аныктадык. Анда эмесе келгиле, эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн өз ара бөлүнүшүнө карата биз мына жогорудагы экрандан мен сүйлөмдөрдү силерге тартуулайм. Ошол сүйлөмдөрдү окуйбуз дагы аныктап чыгабыз. Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөргө киреби же бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөргө киреби? Эгер ал экөөнүн бири болсо, анын ичиндеги бөлүнүшүнөн кайсы бөлүмгө кирет? Мына ошолорду аныктап тактайлы. Анда эмесе экрандагы сүйлөмдөр менен таанышайлы. Бардыгын барсаңар билесиңер. Ойноп сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө. Эч убакта кайра турмушта болбойт. Сөз алтын. Кечинде жыйналыш экен. Күнгө жакындаган сайын көлөкөң көлкөйөт. Адамдын тиричилиги да бүтөбү? Окуп жатасыңарбы? Мына балдар, экранда чыккан сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөмдүн кайсыл түрүнө кирет жана анын ичинен кайсы бөлүктөр экендигин аныктайлы. Демек, туура аныктасаңар, анда чогуу бардыгыбыз бирдикте дагы бир тактап тууралап алалы. Бардыгын барсаңар билесиңер. Бул сүйлөм балдар бир тутумдуу, анын ичинен жагы белгилүү сүйлөм экен. Демек, билесиңер деген баяндооч аркылуу экинчи жактагы көптүк түрүндөгү силер экендигин биз аныктап билсек болот. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Мында дагы сүйлөм бир тутумдуу сүйлөм, анда жалпы жактуу сүйлөм экен. Эмне үчүн жалпы жактуу? Демек, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген сүйлөм бир эле жакка таандык эмес. Демек, үч жактагы бардыгыбыз толугу менен аткарууга милдеттүүбүз. Эч убакта кайра турмушта болбойт. Мына бул сүйлөмдө балдар бир тутумдуу сүйлөм экен, анын ичинен
жаксыз сүйлөм. Эч кандай энин кереги жок эле баяндоош аркылуу сүйлөм толугу менен бизге түшүнүк өзүнүн маанисин бере алды. Сөз алтын дейт. Мына бул сүйлөм эки тутумдуу. Анын ичинен кайсы сүйлөм экен? Жалаң сүйлөм. Себеби биз жогорудагыда айтып кеттик. Жалаң сүйлөмдө баш мүчөлөр гана катышат. Сөз ээси ал эми алтын баяндоочу. Мына ошентип балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда жөнөкөй сүйлөмдөрдүн түрлөрү болгон бир тутумдуу жана эки тутумдуу сүйлөмдөр жөнүндө маалымат алдык. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма бир тутумдуу сүйлөмдөрдү көркөм чыгармалардан таап, мугалимдер менен биргеликте иштеп келгиле. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, эгерде адам бардык нерсени кааласа, чын ыкласы ниети менен көңүлдөнсө, анда ал жасайм деген иштер сөзсүз орундалат, ишке ашат. Андыктан мен дагы силерге ишенем. Берилген тапшырмаларды убагында так аткарасыңар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.